Бұл жерде бесплатный мороженое таратылады туғандар. Қараңыздаршы. Туғандар, но пай деген самса екен, қараңыздаршы. Бұл просто пай екен. Вай. Еми сөзменен жеткізіш қиын да бұл нәрселерді ше. Дамын, житін. Иксанка. Қараңыздаршы, уже жарым сааттан бері таратылып отады. Еми кичине қалды. Елдің бары тойды. Самый вкусный жер. Самый вкусный, Сіздерге жақты ба ке? Алла үшін. Особенно несі жақты сізге? Особенно бардық тамақтар жақсы берді. Біз постоянно өшердің клиентіміз. Постоянно келесіздер, Келді өшердің тамақтан қыла. Рахмат. Бүгін ексан қылған екен, ексанын жеп, дуаны қылып ішіп кетті ауыз. Туғандар, бұл жағы атақұла кез айтмақшы, пай екен, қараңыздаршы. Шашлықтардың ошонша түрі бар екен, қараңыздаршы. Наполеондордан бері бар, Бұл біздің Намангеннен келген поварлар, Намангеннен келгенсіздер де. Жақсы. Қанша жылдық стажмен ава? 26 жыл, 26 жылдан бері Намангенда шашлықтың мастері Кудум ушул 1 майда Ихсан кафесінде сіздер үшін тамақ аштар даярдайды екен, Қараңыздаршы. Шашлықтардың түрлері. Яғында кебаб, Наполеон. Наполеондор да бар екен, да? Бұландар қараңыздаршы, бұл пай. Бұл просто пай. Olmasındır ya. Vay. Әрбір шашлықтар ушул жерде сақталып қалады, сақталып сіздерге бышырылып свежий болып беріледі екен. Қараңыздаршы. Бағалардағы өте арзан туғанда. Қапчыққа жараша. Ассалаумалейкум, урматтуу Ниязалы Кочкорбаев YouTube каналынын катталуучулары, сиздер менен аябай сонун нерсе менен бөлүшөлү деп турабыз. Эмне деген жаңылык дей турган болсоңуздар, бүгүн элге кызмат кылган аябай сонун чайхананы, тамактары даамдуу чайхана менен сиздер менен бөлүшмөкчүбүз. Айтыңыздар маарек болсун, кылган дуаларыңыздар, кармаган орозуңуздар кабыл болсун. Алгач адрес боюнча маалымат бере кетели тугандар. Бул Ош-Бишкек трассасы тугандар. Ош-Бишкек трассасы. Бул жак Арсланбабка чыгып кетет тугандар. Бул жак Арсланбабка чыгып кете турган. Бул жак Бишкек тарап болсо, а бул жак Ош тарап. Ошондой эле бул жака жөнөйбүз тугандар. Көпчүлүгү билсе керек, бул жаңгак катарда Кыргызстандагы эң алдыңкы жана ошондой эле сонун кинотасма тартылган. Кайсыл кинотасма десеңиздер, Бейиш энени таман астында. Көпчүлүгү билсе керек, бул жаңгак катарда Кыргызстандагы эң алдыңкы жана ошондой эле сонун кинотасма тартылган. Кайсыл кинотасма десеңиздер, Бейиш энени таман астында. Мына тугандар, сиздер күткөн жерге келип жеттик десек туура болот. Бул жагы Арсланбаб болсо, бул Бишкек Ош трассасы тараптан чыгып келген жол 1 май. Сіздерге айтып жатқан кафеміз мол Ихсан кафесі. Бүгін Ороза айт майрамына қарата аябай сонун саамал уюштуруп турат. Ихсан кафесі Ороза айт майрамына қарата атайын жаш балдар үчүн, жалпы мусулмандар үчүн, жалпы эл үчүн аябай сонун Ихсан кылып турат тугандар. Ыраазымыз Ихсан кафесі жашасын дегендер болсо, кол чаап коюңуздарчы. Барыңыздарга белгилүү болгондой, мындай чоң саамал майрамдык кече, баштапкы күндө Башкортостон шаары боюнча эч жерде болот. Ихсан кафесі атайын сиздер үчүн деп шириндиктерди даярдады. Сиздер үчүн деп байрамдык кечедеги шоу программаны даярдады тугандар. Ихсан деп сиздерге сонун тамак аштарды даярдады тугандар. Тамак аштары сонун дегендер болсо дагы бир жолу кол чаап коюңуздар. Келиңдер эми тынчтыкты сактап, порядок калгыдагы дүйсүнүңөр деп
İhsan'dan oyuncu. İhsan toplu kesmek tuğanlar. Başlayalım. Altına kral. Bütün başlayalım tuğanlar. Bize kuşlukta saksayımız. Bismillahirrahmanirrahim. İhsan kafesinin konakları varsınlar mı? Evka Azrail jıl dedi. Üstüme jıl arttı. Жақсылап тамақ тапсырасыз ба? Ram. Allahu Ekber. Allah'tan maktalar olsun, şükürler olsun. Korkun, en uzun ay içine çınavuzlarını kork keskenlerine zorluyoruz, gençler. Assalamu alaikum, урматтуу Ниязалы Кочкурбаев YouTube каналынын катталуучулары. Сиздер үчүн мынакей дагы бир жолу бүгүнкү айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Чыныгы айттык мына ушундай болсо болот. Себеби масштабдуу түрдө элдин көңүлүн көтөрүп, ошол эле учурда элдерге ыхсан кылып турган Ыхсан кафесинин ээси эжеке Айганыш эжени чакырып турабыз. Айганыш эже, бүгүнкү масштабдуу ыхсаныңыздар боюнча кыскача айтып кетсеңиздер. Жылда кыласыздарбы ушундай ыхсанды? Жана эмне деген тамактарды элдерди сүйүндөстүрүп, эмне деген тамактарды дейт? Ассаламу алейкум, урматтуу катталуучулар. Баарыңыздарды айт майрамына куттуктайм бүгүнкү. Биз Ыхсан кафеси жыл сайын ушундай адатка айланып алганбыз. Элге торт жасап, жыл сайын тортубуз бирок узарып кетет да. Биринчи жылдары 1 метр болгон, 1,5 быйыл буюрса ошо 2,5 метр торт жасадык. 2,5 метр. Түн уйкуларыбызды курмандыкка чалып. Караңыздарчы. Мусулмандар үчүн майрам кылып берели деп. Негизинен азыр Кыргызстанда салт болуп калган. Жаңы жылды тосуу, жанагындай 23 февраль ошо окшогон майрамдарды тоспостон жалпы ушул Базар Коргон эли ушундай бир мусулмандын чыныгы майрамы болгон Курбан айтта жана ошондой эле Орозо айт майрамдарында ушундай ыхсандарды кылып, сонун биримдиктүү кылышат. Бул Ыхсан кафеси боюнча дагы тарыхыңыздарды кыскача айтып кетсеңиздер. Кафе Ыхсан аты менен ачылганына 3-чү жылдан ашып калды, 4-чү жылга карай кетип атат. Мурун жөн гана кафе мороженое болсо, эми тамак аштар дагы бар, фастфудтар бар, бирisi шириндиктин түрлөрү, заказда буйрукларды алып жасайбыз. Мен жана угуп калдым сиздерденчи, мынакей мондой турганда караңдарчы, макаронсу деп коелу. Макаронсу жана ошондой эле шириндиктердин билбейм, чеги жок деди. Көп түрлөрүн жасайбыз деди. Жана ошондой эле мондой жазуулар менен дагы тортторду жасайбыз деди да жеке. Булардын баардыгын тең өзүңүз колуңуз менен жасайсыз, Жасайбыз, ооба. Полный окуп келгенсиз. Окуп, дагы илим алып, интернеттен онлайнда окуп турам. Офлайндагы барам. Мен угуп калдым туугандар. Айганыш эжебиз өзү Москва жергесинде окуп, Өзбекстан жергесинде атайын ушул кондитерский боюнча жакшы окуп, ошол эле учурда элге өзүнүн шириндиктерин тартуулап келет экен. Эгер сиздерге дагы ушундай Базар Коргон шаарынын тургундары сиздерге дагы ушундай бир шириндиктерди жазуулар менен, туулган күндөр менен деген торттор керек болгон болсо, Айганыш эжеге келип кайрылсаңыздар болот экен. Номерин ушул жерге калтырып коебуз туугандар. Анан кийин скидка болот. ооба, Ниязалыдан да келсеңиздер, бизге сиздерге сөзсүз түрдө арзандатуулар сөзсүз түрдө каралган экен туугандар. Анан мороженое, аш берип турсуздар, бүгүн торт берип турсуздар. Ашты дагы, мисалы үчүн, уже эртеден бери берип атасыздар, айт намаздан кийин. Канча килограмм дамдадыңыздар ашты? Негизи точно килограмм аз билбейм, 15 килограммдай ташкан. 15 килограмм. Караңыздарчы туугандар, бул чыныгы Ыхсан. Негизи шариятыбызда айтып кетет экен, кимде ким бирөө өзүнүн бир нанын жарымын бирөөгө Ыхсан кылып бере турган болсо дейт, Аллах Таала ошолорго эки эсе кылып кайтарып берет экен да. Туугандар, караңыздар, масштабдуу өтө чоң Ыхсан кафесинин сонун элдерди сүйүндө турган Ыхсан болуп турат.
дагы бир жолу Орозо айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ар дайым денсаулык болуңуз. Сиздерге дагы Алла ыраазы болгон болсун. Эхсаныңыздарды Аллахым кабыл кылган болсун. Дагы билдиребиз. Локациясын калтырдык туугандар. Бул жагы Арсланбап, болсо, бул жак Базаркоргон шаарынан чыгып келатканда Ош-Бишкек трассасынан жаңа катардын арасында, 3 километр. 3 километр трассадан бул жакка чейинчи. Эгер сиз Арсланбапка эс алууга бараткан болсоңуз же Кызыл Үңкүргө бараткан болсоңуз, сөзсүз түрдө ушул жерден тамак аштарынан даам таппасаңыз болбойт туугандар. Бардыгыңыздарга тең сунуштайбыз, андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Çok rahmat olsun. Ben de taptan ya da tapkoç. Allah razı olsun. Rahmat. İnsanlar kabul olsun. Орозоңуздар кабыл болсун, армаган дуаларыңыздар кабыл болгон болсун. Хош келипсиздер Ихсан кафесине. Ихсан кафесине келдик. Келген коноктордон кыскача интервью алып. Assalomu alaykum. Айрымыңыздар маарек болсун. Ихсан кафеси боюнча сиздер билген нерселерди айтып берсеңиз. Sen kafesi bu yerde biz uşul ayıldığın turgunlar oluruz. Uşul yerde harcılı, kurban ayıtta, oruz ayıtta uşul Eksan kafesinin iyisi. Akılaka uşuntip yaşlarda çoklarga ayıt mayramlık olup uşul günü bir vakit menut geçip bekar kılıp kamak taradı. Az aşı geldi, hazır tort taratı ağızda andan kelime yaşlarga marojna taratı öçürüp Boğallar kızlarga bu ayılırsa şunday mayramlıklar var. Bu akabetke Allah kılar razı olsunlar. Elinin malayın kötörün. Müslümanlar mayramına жақсы өтөт. Жақсы. Негизи бул Базаркоргон территориясында ушундай кафелердин арасынан ушундай бир чоң масштабдуу майрамдык кечени башка эч жерде уюштурбаса керек, Жок, Район боюнча масштабтуу мындай кафелердин ээси жок. Мындай бир жекече ишкер жок. Bu akabet ушул айылдагы elge mana karsa bu jere bul aynan emas. Bul könüp kalgan rayondan gelgenler var. Bu to taraftardan tushib kelip oturganlar var. Bu жерден könüp kaldı bayram keche ушундай. Бул локациясы туугандар биз байкадык да. Бул Базаркоргон шаарынан чыгып келатып, Арсланбапка эс алуу борборго чыгып бараткан коноктор сиздерге да кабылат. Себеби бул жерде уйгурский тамактын бардык түрлөрү жана ошондой эле шириндиктер, суусундуктардын бардыгы тең халал түрлөрү бар экен туугандар. Караңыздар, мындай чоң масштабдуу майрамдык кечени бул Ихсан кафесинин ээси сонун уюштуруп берет экен. Бекер мороженаларды жана ошондой эле жалпы элге сонун тамак аштары менен. Караңыздарчы, келечегибиздин пайдабал болгон кичинекей биздин бөбөктөрүбүз, жалпы балдарыбыз синтеп келип Ихсан кафесинен сонун кылып бекер балмуздактарды таратып атат. Эки мороженое аппарат иштеп атат, Бул жакта майрамдык кечедеги атайын сонун шоу программа башталды. Келіңіздер тұрғандар, қараңыздаршы. Барыңыздарға белгілі болгондой, бұндай масштабты түрдө сонун саамал Базаркоргон шаарында биринчилерден болуп Ихсан кафеси уюштуруп турганы үчүн Mikrofon qanday?
Туғандар, уже 1 сағаттан бері бекер балмұздақтар таратылып жатат. Бекер тамағаштар таратылып жатат. Бекер шириндиктер тарқатып жатат. Туғандар, бұл жерде негізі тамағаштар түгөйбү деген суроо да. Караңыздарчы, элге деген элдер кирип атат, чыгып атат. Айтыңыз барек болсын. Тамағаштар жактыбы Ихсанның? Жакты. Сіздерге жакты ба ака? Алла үшін. Особенно эмнеси жакты сизге? Особенно бардық тамақтар жақсы берді. Біз постоянно өшердің клиентіміз. Постоянно келесіздер, Келгенде өшердің тамақтан қыла. Рахмат. Бүгін ексан қылған екен, ексанын жеп, дуаны қылып шығып кетті ауыз. Алла разы Алла болсын. разы болсын. Алла разы болсын. Қараңыздар, уже жарым сааттан бері таратылып отат. Эми кичине калды. Элдин баары тойду. Самый вкусный жер. Самый вкусный, Туғандар, ошол эле учурда Ихсан кафесинде өздөрү жасаган фирменный атайын шириндиктер бар экен. Караңыздарчы. Вкусный, караңыздарчы, вкус. Бардык түрлөрү бар экен туғандар. Жана ошондой эле мондой жазуулар менен заказ кылсаңыздар да болот экен туғандар. Караңыздарчы. Урматтуу туғандар, баарыңыздарга маалым болгондой эле Ихсан кафесинин конокторунун арасынан эң красавчигине кыскача суроо жооп кылалы деп турабыз. Ихсан кафесин канча жылдан бери билесиздер? Канча жылдан бери иштейсиз? Сиз ушул жерде тургунусузбу? Мен өзүм ушул жердин тургунумун. Мен бул Ихсан кафесин ачылгандан бери эле билем. Бул жерде эми ачылып бөлүш эмес. Бул жерде 3 кафе бар. Бирок тамактары даамдуулугу Ихсан кафе. Бирок бакаш эмес. Бул жерде негизи ушундай чоң кафелерден 3 кафе бар экен. Бирок ага карабастан Ихсан кафесинин тамактары даамдуу жана ар дайым жаңыланууларды киргизип турат деп турган. Айтыңызчы, мындай бир Бадыркулгон шаары боюнча ушундай бир масштабдуу Ихсан ушундай бир саамал уюштурган кафелерден мен байкашымча Ихсан эле болсо керек, Мен байкашымча Ихсан эле болуш керек. Мынакей айылдын жергесинде өзүм жердештерге ар жылы айт намазы, айт күндөрү ушундай конун дастаркон, ушундай шириндиктерди уюштуруп берет. Ушул жалпы Ихсан кафесинин жаңыланууларына ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат айтабыз. Жана ошондой эле жалпы момун мусулмандарга Рамазан айында туткан орозаңыздар чын ихластан кылган ибадаттарыңыздар кабыл болсун. Баарыңыздардын айтымдарына Рахмат, ыраазычылык билдиребиз тугандар. Көргөнүңүздөй эле мындай масштабдуу Ихсан ушундай бир садака сонун саамалды Ихсан кафесинен уюштурат экен. Ар жыл сайын элестетиңиздер, ар жыл сайын ушундай бир сонун чоң масштабдуу тамак-аштарды, шириндиктерди жана бекер балмуздактарды таратып тургандар. Бул Ихсан кафесине ыраазычылыкты ушул учурда эле билдиребиз. Эгерде сиз Бишкек тараптан же болбосо Ош тараптан, Ашхабад тарапка сиз эс алууга келип аткан болсоңуз, сиз сөзсүз түрдө ушул жердин тамактарынан даам татышыңыздар керек. Азыр сиздер менен калган тамактардын шашлыктары менен биргеликте бөлүшмөкчүбүз.